Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум, адаттагыдай эле кудуреттүү улуу табылга же кут берүүсү. Биз абдан кубанып келебиз ар дайым. Кыргыз жергесине Теңирдин ооматы менен, Кудайдын ооматы менен жаңы доор мыйзамдары күн өткөн сайын түшүүдө. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү кабарлар кыргыз элине ар тараптан түшүүдө деп. Ооба, кыргызда айткандай 7 катар аалам бар, 7 катар жер бар, 7 күн 7 түс бар демекчи. 7 катар ааламда ушу биринчи катмарында пендечилик жашоо экен. Андан соң ушу жаны рух ааламга кеткенде, мына сүрөттөгүдөй берилгендей арбактар жашоосу. Андан соңку дүйнө, мына жаннат дүйнө. Анан соңку дүйнө, нур дүйнө, ааламды кызматка даярдык деп, анан ушу 7-чи катмарда зор касиетке жеткен арбайлар. Арбайлар эң башында ушу адам ата обоне отурат экен. Эми көпчүлүктөр жаңы аралашып атат, көпчүлүккө бир түшүнүктүү болуш үчүн айтып коелу. Ушу адам ата 1998 жылы кыргыз жергесинде, Алай жергесинде көрүнүп, ишарат берип, шарт окуп, илим түшүргөн. 7-чи катар аны менен чектелгенде, ошо 8-чи катарда ошо күн элес катары Кудайдын элесин берет, кайсы китепте болбосун. Кудай ошо ак саргыл түстө күн элеси болуп турат деп. Ал чексиздикте 8-чи катарда турат экен дагы, ал чексиздикте. Анан ошондо айтылып атат. Кудайдын буйругу менен кыргыз журтуна, дегеле адамзатка 21-чи кылымда илим түшөт деп. Анда кыргыз журтуна, дегеле адамзатка илим түшсө, мурунку түшкөн ааламдык илимдер эмне болду? Бул жаңылыштыкпы? Же бир адаштыруубу? Деп адам ойлонууга туура келет. Бүгүнкү күнгө чейин мына бу жерде берилет. Адамзат жаралгандан бери, алмуздактан бери 21-чи кылымга чейин адамзаттын басып өткөн эволюциялык жолдору, суу доорун көрдү, таш доорун көрдү, темир доорун көрдү, техника доорун көрдү дегендей, басып өткөн жолдору байгедей, хан бийлик, кыргын кызыл, ар кандай сүрүүлөр, оорулар, көчүүлөр, бөлүнүүлөр, мамлекетке чабышуулар, монголдорду бийлеши дегендей, мисалы, түрк элинин бийлеши, ошонун баары кыскасы басып өткөнү менен ошончо жолду адамзат. Ушу 21-чи кылымга чейин адамзаттын аң сезими ааламга жарактуу өнүкпөптүр. Ошондо бул жөнөкөйлөштүрүп же образын айтканда, өспүрүмдү деле бала өйдө бол, жакшы бол, түз бол, майдага бара болбо деп айтып келет. Айтканы менен ал урунмайын же сүзмөйүн, көрмөйүн же көңүлү калбайт же өспөйт. Анан кийин гана айтып калат, ошо атам туура эле айтыптыр, апам көзү ачык окшойт деп. Анысыңарындай ошо биз Кудай дедикпи, Алла дедикпи, же адам өсүп жетилдик дедикпи, же техниканы ойлоп таптык дедикпи, бирок адамдын аң сезими ааламга жарактуу өнүкпөптүр. Демек, бүгүнкү күнгө чейин ушу ааламдан түшкөн илимдер, ушу 4-чы кылым, 5-чи кылым, 6-чы кылым, 7-чи кылымдагы кыскасы кайсы доордо 700-чү жылы, 500-чү жылдарда, мына 570-чи жылы пайгамбар туулган болот атпайбы, Мухаммед пайгамбар. Мына ошого чейинки түшкөн, ошол убакыттагы бүгүнкү күндө бир пенделер дүйнө элинде пир туткан диндер, ар кандай агым диндер, эми ким кайсына пир тутат? Диндер ыйык аталган улуу касиеттүү пайгамбарлар, кайсы пайгамбарын ким пир тутат? Ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болуп атат. Ал убакта адам сабатсыз беле, караңгы беле, техника жок беле, мына ошол убакытка демек ааламдан илим түшүп турат. Кайсы убакта?
өзгөрүү убакта, өйдөлөө убакта, же кыргын кырсык келген убакта, же адамдын аң сезими паска түшкөн убакта. Демек, ошол убакытка жарактуу болду ошол илимдерибиз, ааламдык диндер же ааламдык илимдер. Пайгамбарларга Кудай өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, адамдын алдыда жашоо жолжу болсун, өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүк берген. Ошондо сабатсыз болсо, караңгы болсо, же ошол эле бала менен кайра ошол адамдын өмүрүн салыштырса болот. Адам жаралганда эмне болгон? Тили ооз жок жаралган, сүйлөө мүмкүнчүлүгү болгон эмес, турмуштун мукташтыгынан сөз чыккан, көзү менен сүйлөшкөн, сезими менен сүйлөшкөн дегендей. Аны сыңарындай анан ошол мукташтыгынан бир 3 таякты байлап палатка кылгандыр. Анан бос үйдү ойлоп тапкандыр. Демек ошонтип отуруп бир эволюцияга жеткендей, ошондой аң сезим паскесте түшкөн көп диндер. Анан бүгүнкү күндө аны пир тутканга болбойт. Себеби мына бу жерде берилет. Ар бир доордун улуу илими болобу? Ооба, ар нерсенин убагы болот, учур чагы болот. Улуу илими болот. Себеби ааламдагы, адамдагы тынымсыз өсүүдө. Касиет күчүнө кирет. Элге эркин өсүү буйрулат бул 21-кылымда. Адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот деп берилет. Эми ошо биздин максат деги эле ошол илимдин баш аягы эмне менен бүтөт? Өткөндө көрөрманыбыз абдан жакшы суроо кылып атат да. Муну медреседе окуйбу, же мектепте окуйбу, же кимдер окуш керек? Муну биз деги көрөбүзбү? Бул сиз айтып аткан заманды абдан мындай туура так маалыматтар берилип атат деп. Ооба, муну биз көрөбүз, көрүшүбүз керек, азыр ошого милдеттүүбүз. Ошондо кыргыз журту ким? Азыр эмнеге мен жаралдым жашоого? Деги мен киммин? Деп адам изденчү мезгил келди. Менин максатым эмне? Эмнеге өзүңүздөр күбө болуп жаткандай учурдагы эл массасынын оор акыбалы, сырдуу кубулуштар, табигый кырсыктар, жыл мезгилинин өзгөрүшү, улуттар аралык үй бүлөлүк пикир келишпестиктер, аты жөнү аныкталбаган оор сыркоолор, бул көрсө ошол ылгоо өткөл мезгилдин бир кандай ишараты, коңгуроосу, белгиси болуп атат. Ошондо өткөл ылгоо мезгил башталат. Же болбосо ылгоо болуп атат, өткөл болуп атат. Ошондо бир түшүнүктөн экинчи түшүнүккө, пендечилик түшүнүктөн ааламдык түшүнүккө, маданиятка өткөзүү убагы болуп атат. Ошондо кыргыз деги ким? Эмнеге биз улуу деп айтып атабыз? Мурунку берүүлөрдө да айтып өткөнбүз. Улуу деген сөз бул. Көрсө мына 7 катар ааламдан биздин жаныбыз улуу дүйнөлөрдөн келет экен да. Могу кичик дүйнөгө, көзгө көрүнгөн жашоого. Анан улуу дүйнөгө кетет экен. Ошон үчүн жанагы өлгөндө кайтыш болду деп аткан ошол. Мен улуу дүйнөдөн жаным келген болсо, демек бул жерге кызматка эле келди да. Ошон үчүн улуумун да. Мен жаратуучумун. Мен эмнеге сыйынышым керек? Мен сырдашып, сыйкыр касиет иштетпеймби? Кызмат кылбаймбы? А кыргыз муну билип келген. Ошон үчүн намыс үчүн өлүп койгон. Эч кимге сыйынбай, чокунбай, коркубай туруп эле. Намыс үчүн өлгөн. Той болуп атат, мына фильмдин мына акыркы эски кинолордун аягында көп көрсөтөт. Той болуп атат, байдымбы, ханымбы, биякта намыс үчүн эки урудан чыктыбы, эки айылдан чыктыбы бирөө найсага сайылды, өлүп көтөрүлүп кетти, кошогон кошпор айтат. А көрсө ошол өлүм жок эле нерсе деп берилет бул жерде. Жөн эле тагдырың алмашып кетти дейт. Демек бул дүйнөдө эмне кылышыбыз керек? Биз бул жерге эмнеге жаралдык? Бизде ушул эски диндерде, же болбосо эски түшүнүктө мындай болуп түшүнүп калган, ошого мени да сиңирип койгон. Турпатың эле өлөт, тыелаң өлөт. Анан арбагын менен ким колдосун? Ал көрдө жатпайбы деп ушундай түшүндүрүп айтат да. Жок, андай эмес. Көрсө бул пендечилик жашоо. Жаның ааламдан келиптир, ошон үчүн жана өлгөндө кайтыш болду деп улуу дүйнөгө кетет. А биз ушул жерде могу турпат жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө экен. Жан дүйнөнү өстүрүүчү.
жан дүйнөң канчалык бийик болсо, анан ушул улуу дүйнөлөргө барып жаның жайгашат. Ошол жакта кызматта, аякта да кызмат милдетиңер бар делет бул жерде. Ошентип урматтуу улуу журтум, азыр өзүбүздү таагынычы мезгилибиз келди. Ошондо кыргыз кулбу? Жок. Кыргыз таксырбы? Жок. Кыргыз бир байкушпу? Жок. Кыргыз бир мусулманбы? Жок. Мусапырбы? Жок. Кыргыз ааламдан келген өкүл болуп атат. А далилибиз ааламдык дастандарыбыз. Кана ааламдан келген далилиң? Мына менин паспортум, американец өкүлүмүн, представителимин дегендей, биздин анда ааламдан келген өкүл экениңердин далили кана десе, ааламдык дастандарыбыз, Манасыбыздан баштап акыркы Курманбек, Эртөштүк деген майда дастанга чейин. Мына Саякбай атам чоң дастанды да айтып атат Манаста, акыры Эртөштүктү да айтып атат майда дастандан. Манан ааламдык байланыш. Ошондо кыргыз ааламдан келген өкүл болсок, ааламдашуу жүрүп атат азыр. Ошого биз жол көрсөтөт экенбиз адамзатка. Ааламдашуу деген түшүнүк бул ааламдык түшүнүккө жетүү, ааламдык маданиятка калыптануу. Мына ошондо могу сүрөттө берилгендей Иньянда жашаганбыз мына. Иньянда. Анан адам этапка эми калыптанып атабыз. Арбай этапка, инопланет этапка, анан Кудай деген этапка адам калыптаныш керек болуп атат. Адам Кудай болот, ооба. Бул жерде так берилет. Улуу Кудай жаздыртып атат бул жерде 14-жылы, 12-жылы, 2012-жылы. Мен кичик Кудай кылып силерди жерге жараттым дейт. Эмнеге жараттым? Эмнеге жашоого жаралуу максатыңар? Теңдикти кармап бергиле бул жашоодо деп атат. Теңдик эгер сенде бузулса, анда сенде болгон баланс бузулат, теңдик бузулат. Демек, калыстык бузулса, касиет кетет. Азыр бүгүнкү күндө калыстык бузулду да, аксакалдар да бузулду. Кенеде бир акимге, кенеде бир мекеменин жетекчисине, кенеде бир бу күнүмдүк бир падышага, ханга кошомат кылып атат. Ошо кошоматты кабыл алып аткан хан өзү калыс эмес. Ошо кошоматты кабыл алып аткан ошол бийлик ээси, аким губернатор өзү калыс эмес да, уяттал нерсе. Мына ошентип калыс бузулду. Калыстык бузулган жерде касиет кетет. Касиет өзү эмне? Бул өзү калыстык. Ошондо адамды жаратыптыр, теңдикти кармап бергиле деп. А ошондо байыркы бабалар теңдикти кармаган да. Өз баласын тилдеп атпайбы? Сенин барыңан жогуң жакшы. Сен мени уят кылдың. Элдин астында, Куда сөөктүн астында жана башка. Сен өлүп калсаң, сенин ордуңа энең башканы тууп коймок, төрөп коймок дейдир. Мына карасаңыз. Бүгүн келген келинди жаман дейбиз да, өзүбүздүн уулдумак жакшы дейбиз. Ада бирөөнүн билөөсү да. Аны да бир Кудай бир бүтүндүк кылып жараткан да, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан бул жерде айтылат, бир адам чыгат, чындыкты аныктап берет, дүйнөлүк кризистен чыгарат деп. Кээде ойлоносуң, мына ошондо биздин мисалы, менин атам өлгөндө биздин агабыздын досу Молдо бир арка айылда, атын унутуп калдым. Ошо киши кийин бир айда 40-ында келип анан атаңарга мен Куран түшүрдүм деп анан агам бир тайынбы берсе керек да, эсимде. Болжолу. Мындай карап көрсөң, азыр ушу илимге карап, анан чындыкка карап көрсөң деле, ошолор мындай туура эмес окуп туруп деп атат. Мына мынтилеп атат. Ооба, Куранды окуп атат. Анан акырында мынтип бата кылып атат. Баланчабысы баланчаны көр азабынан сакта дейт да. Көр азабынан сакта дейт. Мындай карап көргөндө ал өзү чындык болбой калып атпайбы? Анын азыркы мына могу түшүнүктө. Анан көрдөгү сурагынан сакта, ошонусун жеңил кыл дейт. А могу табыгы илимде так берилет. Сурак качан келет адамга? Телеоостон калган убакта сурак келет деп, ошол жөнүндө окуп берсем болот. Алар ошо туруп аткалы карап калып атат. Анан ошол жерде анан
тандырга жагат, анан ошол жерден шишкебек кылат, анан ошол жерден отко каптайт деп ким көрдүн астында? Мындай реальность карасаңыз деле, мындай ойлонуп көрсөңүз деле ал чындыкка жатпай калып атат. Көрсө жан дос деген жөнүндө түшүнүгү болгон эмес. Ага караганда Сулейман Султан айтып атат, 1200 жыл жашап өткөн. Жан байкуш жерден кеткенде оор жүктөн кутулат деп атат, анан өз ордун табат. Бул табыгы илимде дагы кайра берилет. Жан ааламдан келген. Мына кайра бир жерде, мына эне атаны сыйлаганда жан дүйнө. Сенин жан дүйнөң канчалык бийик болсо, сен эне атаңды сыйлай аласың. Бул ак, бул кара деп ылгаганда жан дүйнө. Боз баланы бурмалаганда жан дүйнө, кыздын бактысын байлаганда жан дүйнө. Аял затын кыйнаганда жан дүйнө. Адамды карайлатканда жан дүйнө. Бүт жан дүйнөгө жараша болуп атат. Азыр сен миллиард долларың болсун, баштыкка жастап ал жешке коюп кал. Ал жан дүйнөңдү сактабай атат да. Ошон үчүн мына радиодо ошто өтө суицид көп болуп атат деп атат. Өзүн өзү кол салып атат. Жан дүйнөнүн жардылыгынан болуп атат. Мунун баарычы. Азыр эмне гана сактап калат? Табыгы илим гана сактап калат. Бул эфирлер КТРден, ЛТРден, чоң каналдан кетиш керек эле. Кетире албайт. Себеби бизди бир конкурент катары көрөт. Ошол бийликтегилер. Ошон үчүн чыгарбайт бизди, списокто барбыз. Чыкпашыбыз керек. Менчик канал ошону түшүнгөн агай чыгарып атат бу жерде. Ошондо тарт мындай түшүнүү болот эле. Кыргызда качан кайдыгерлик жоюлат деп ойлойм да. Мисалы, өмүрүнүн акырында анан ооруп, такыр бүтүп калганда больницага барып атат, ага чейин кайдыгер жүрүп атат да. Кудай буйруганды көрөм депчи. Сенин жаның таяктан келсе, сен бизерге кызматка буйрулсаң, сен өлүп калганга укугуң жок да, сен кызматыңды кыл да. Өмүрүң жетинче. Демек, барып медицинабы кайрыл. Изден, өз. Кыргызда качан кайдыгерлик жоюлат десеңиздер, жаның ааламдан келгени мояка кызматка билерим билсең, анан кайра ааламга кетип, ошо арбайларгабы Кудайга отчет берериңди билсең, анан сенде кайдыгерлик жоюлат. Бир жанын ит деле багат деп берилет табыгы илимде. Анан ошондо жаның ааламга барганда эмне деп жооп бересиң? Бир жанымды бага албай карындашымды алдадым. Же болбосо сенин балаңды кырсыктырдың деппи? Мына жанга караш керек эң биринчи. Турпат бул картошканын эле чел кабыгы, помидордун чел кабыгы. Чел кабык болсо ичи чоңойот го. Бизде ошо турпатка каратып койгон, эскиче карап келгенде. Анда тибеттиктер туура кылат экен да. Көргө барса, мисалы, мына биздин молдолордун айтканы боюнча, анан ошол жерден тандырга жакса, же ошол жерден бейишке чыгарса, ошо көрдүн ичине кирип алып. Анда тандырга жаккандан көрө анда куш жеп алган оң экен да. Таза ааламда жүрөт. Караңыз, ошондой бир эскичиликтер калган, эски түшүнүктөр калган. Ошо эски адамдын аң сезимине сиңбей атат, кабыл албайт, ошон үчүн кайдыгер карап атат. Көрсө жаныбыз ааламдан келген, урматтуу улуу журтум. Жан дүйнөгө жараша болот. Азыр мына эмнеге бул жумасына 2 жолу эфир чыгып атат. Бул жерде айтылат, 3 күндө бир мындай жаңы ойлор адамда пайда болуп туруш керек. Болбосо кассета эскирип кетет, эскичиликке кетип калат дейт. Ушу ажалдан суроону талкуу кылып коелу, мынча сөз болуп калды. Мисалга, мына Теңир буйруп ажал келди, пенде менен беттешүүгө жаналгыч келет деп коет го. Ошондо ментилеп атат, куттуу пендем угуп тур, мен жаналгыч жан дүйнөңдү бийик дүйнөлөргө алып кетүүгө келдим дейт мына. Куттуу пендем угуп тур, эмнелерге жетиштиң? Тили оостон бууп коюп жана жалдырап калат. Мен ошо акыркы көп адамдарды көрдүм, сүйлөп, ошо келерде өтүп кеткен адамдар келди деп калганы көз көрүнө эле. Мен кызматчы жаныңды алып жан дүйнөңдү түгөнбөс дүйнөлөргө жиберүүгө, көкүрөктүн көрөңгөсүн текшерүүгө, акыреттик жоюлбас багытыңды тартуулоого, адамдык касиетиңди тактоого, таныңды тазалап,
табиятка бекитүүгө, даяр болсо жан дүйнөң менен биргелешип бийик дүйнөгө кетүүгө сырдашканы келдим. Жан дүйнө сандыгын ачып бер. Эмнең даяр, эмнең кем, келеми сынашалы. Телевоздон калтырып жанагы телевоздон калган адам кайра келбейт экен да, комага түшүп калабы, жага чейин ушу телевоздон калабы. Телевоздон калыптыр деп коет го, кой кете берели, бара берели деп. Биринчи суроо, ошондо ажалдан суроо. Адам экендигиңди кантип мага баяндайсың? Көргө барбайт, мен муну менен ушуну эмнени айткым келип атат. Пенделерди кечирдиңби экинчи? Парзыңды аткардыңбы? Деги эле могу жашоого жаралуу максатыңды билдиңби? Түшүң менен түгөтө иштедиңби? Рухтардын кереметин сездиңби? Канча адамга кеңеш берип оңдодуң? Кудайдын тегиздигин билдиңби? Кимди кемсинтип көңүлүн ооруттуң? Табият менен сырдаштыңбы? Майыптарга сыйындыңбы? Балдарыңа эки дүйнө ордун окуттуңбу? Могу пендечилик жашоо. Мына о акыретке жараксыз экенин элге жарыяладыңбы? Жаның ааламга, өйдө, таның жерге таандык экенин билдиңби? Садага бердиңби? Касиетиңди тутундуңбу? Өлүмгө өз артынча даярдандыңбы? Турмуш могу турмуш? О дүйнөгө даярдоочу улуу иш экенин билдиңби? Мына ошолго эле өстүрөт экен да. Жаны эчтеке алып кетпей атпайбы, туруп ат жерде калып атпайбы, керек болсо. Куру тилек Куран окуп, намаз окуп жарата албаганыңда туйдуңбу? Азыр жаратуучулук иштеш керек болуп атат. Анда сен сыйынуу, сурануу эле болуп атат. Анан 20-сында бүтүп атат. Жан дүйнөң толбосо, буу тозок жашоого кайра келгениңди билдиңби? Жан дүйнөң кор болду, өтпөдү да бая суроолордон. Көкүрөгүң менин купулума толбоду, аргасы салам жаныңды. Сен макулук адам, кайралы жаралууга таштадың кадам. Эмки жоолукканда дагы 80-100 жылдабы. Жоолукканда жан дүйнөң керемет улуу кеңешке толсун, түгөнбөс жашоого эми чындап даярдан. Экинчи жашоодо ээрчишип кетели, эмики жашоодо ээрчишип кетели, бийик рухка жетели. Кош бол өзүңдү кордобо, өзөгүңдү кооздо, жер тозок. Ааламдык жашоо бүтпөс керемет сырга толгон жомок дейт. Ошондо Куран кантип окулуш керек? Мына бу жерде так бар. Куран деген бул өзү эмне? Кудайды мактоо, даңазалоо, кызматын билүү. Мына кыргызча Куран. Кудай, Теңир ааламды, адамзатты, мына ааламды, адамзатты, табиятты башкаруучулуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, илимин берип, бийиктетип, кырсыктырганда да жан дүйнө өсөт да. Өлтүрүүчү, өспөсө өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин сөлөкөт. Мына мейкин сөлөкөт чексиз кудурет. Ана мына ушу Кудайга болгон мактоолордун суу, жаны, руху арбага ааламга кетип, дене досу өлгөн, адам ата обоне баштаган, жалбарбайларга баштады. Жынысына, улутуна карабай, тилине, динине карабай. Дене досу өлгөн болсо, жаткан жери жайлуу, топурагы торпо болсун, же баланча кызы баланчага. Жаткан жери жайлуу, топурагы торпо болсун, дене досунун. Жаны, руху ааламга кетти. Жаратканым бийик дүйнөлөрдөн бир орун берсин. Жан дүйнөнүн жардылыгына пендечилик жашоодо кетирген күнөөсү болсо, бирөө менен жамандашып алса, жаман ойлоп алса, жаратканым өзү кечирсин. Жанына бийик дүйнөлөрдөн бир орун берсин. Жан дүйнө ошо жакта тынчыйт. Жан дүйнөң тынчыбаса туруп атың бузулуп атат да. О, мийин мына так туура Куран. Анан көр азабынан сакта, анан көргө сурак барба деш уже мына көрдүңүзбү? Ошондо туура бата кыла албаганда бир эми добу гана иштеп аткандыр. Урматтуу журттум, ошентип чындык аныкталат. Барып адамдын аң сезими өскөн кезде. Мен мындай ойлонуп да көргөсөм, бул табык илимде да ошентип так берилип атат. Урматтуу журттум, улуу кыргыз чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана сакталат дейт. Азыр эмне кылыш керек? Мына жолдорду бузулуп атат. Эмнеге бузулуп атат жол? Иш билги жок. Эптеп жылмалоо.
жол о суу токтобош керек, эки жагында арык тартылыш керек мына көчөдө. А бизде ар жактагы үйдүн ээси өзүн көтөрүп алган брусчатка менен. Анын короосунан чыккан суу, бияктан чыккан суу, көчөдөн суу келген суу көчө менен агып атат, суу сакталып атат, машина депсеп атат, көчө талкаланып атат. Көчөнүн чекесинде арык болуш керек. Көчөдө бир уклон болуш керек. Суу токтобосо көчө бузулбайт. Мына тоолут мен былтыр Акталага баратсам, канча деди 40 жыл мурун салынган асфальт турат. Мындай айдың жерлери ошол бойдон сакталып турат. Суу сакталбаш керек. Бул эмне? Иш билгилик эмес, бул кайдыгерлик. Мына 187 000 адам бир жылда суицид болуп өз өмүрүн кыркат экен. Кыргыз элинде. Ушу өзүн таанытуу жетпей атат. Эмнеге сен өлгөнгө акың бар? Сен эн атаңды эмнеге сыздаттың? Экини төрөп коюп, же бирди төрөп коюп, же бирөөнүн тагдырын бузуп, нике кыйып алып коюп сен өлүп калгыдай, сен анда жоокер эмессиң. Сен мекенди саткандай бир үй бүлөнү саттың деп милдеттендирип ушу эфирден айтканга тилмеш жок, элчи жок. Бүгүнкү күндө эл башчынын эмнеге иши жүрбөйт? Аалам менен эл башчынын ортосунда элчи жок. Муну жеткирген. Кошоматчысы бардыр, ат токуру бардыр, жакыны бардыр, бирок элчиси жок. Экинчиден, эл менен эл башчынын ортосунда элчиси жок. Ошон үчүн эл менен бийликтин ортосунда ажырым болуп атат. Бул жерде эмне дейт? Сенин жакшы демең бул тилиң дейт. А тил эмнеден чыгат? Ички дилден, аң сезимден, түшүнүктөн чыгат. Ошон үчүн жана ириген ооздон чириген сөз чыгат деген. Ошол сөз өтө дем күч. Мактоо менен мазактоонун айырмасы бар бул жерде. Сен мактасаң духу көтөрүлөт. Адамзатты мактоо бул жакшылыкка, деги эле адамды мактоо бул жакшылыкка жетелөө, жан дүйнөсүн жакшы сөздөр менен ойготуу, көңүлүн көтөрүү, үмүт отун жандыруу болот бул мактоо. Улуулукка жолдомо берүү. Ал эми мазактоо бул жарды жан дүйнөнү капага салуу, кыйратуу, жакшылыктан үмүтүн өчүрүү, адаштыруу деп эсептелет, урматтуу болуучу. Ошон үчүн мактоо керек азыр. Киши болбойсуң десе болбойт, духу түшөт огош бетер. Ошон үчүн улуу кыргыз, укмуш кыйын эл, ааламдан келген өкүл. Урматтуу улуу журтум, ушу жарым саатта бизде рекламалык тынугу бар, ошо рекламадан кийин, жарнамадан кийин сөзүбүздү улайлы. Ооба, урматтуу улуу журтум. Бирөө дары-дармегин тиги жарнама кылат, мактайт. А мен улуу кыргызды мактай берем да. А бул чындык. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчи ыдаш сары улуттун улагасында калат. Бүгүнкү күнүбүз ушул болуп атат. Мен киммин? Мен идеологмун. Идеология жазам. Мен революционермин. Мен ааламдык маданиятка өткөрүүчү бир адаммын. Көктөн буйрулуп Кудай жерге түшпөйт, же периште, же арбай, же пайгамбар түшпөйт. Бир адамды кийип алып иш кылат. Ошондой сиздердин да обуртуңуздар бар. Мына менден илим алган 100 миңдеген эжекейлер бар. Китеп таратып жүрөт, ошолор улуу иш кылып жүрөт. Уялтат мени бир казачка эжелер бар. Биз ушу Казакстандан келип кыргыздын улуулугун билип, анан кайра улуу кыргызды таанытсак чочуйт дейт. Мына улуу кыргыздын идеологиясы. Улуу кыргыз ким? Эр жүрөк, көсөм, эч нерседен кайтпаган, жашоону жалпыраштырып караган шайык адам. Улуу кыргыз көрүнбөгөн сырларды таамай көргөн, көкүрөгү ачык, бардыгын тегиз караган, жалган дүйнөнү эске албаган, энерgia иштеткен касиеттүү эл. Улуу кыргыз ишеним менен жашайт. Караңгы сырлардын кереметин өзүнө сиңирип алган, солк этпеген, эки дүйнөнү түгөтө көрүп турган шайык эл. Улуу кыргыз оттун ысыгын, суунун тазалыгын,
Таштын катуулугун, шамалдын күчүн алып жүрүүчү сырдуу эл. Караңыз, чоң кереметтерди алып жүрөт экен. Улуу кыргыз аз эл, бирок жашоону аңтар, теңтер кылып айландырып турган ауранын ээси. Улуу кыргыз сөз сүйлөбөйт. Ошондо сиз да улуу кыргыз, ар бир улуу кыргыз. Ошон үчүн биздерде улуу кыргыз Абдулдаев деп чыгып аткан ошол. Улуумун деп жүрүңүздөр. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам. Арыстан байке, мен суроо бердим эле. Тиги түшүмө кайтыш болуп кеткен кишилер мындай көп кирчү болду да акыркы күндөрү. Анан Куран окуйм деп эртең менен багы кечинде ойгонуп кетип Куран окуйм деп коюп эле, эртең менен унутуп кое берем. Көбүнчө тайнем түшүмө келет, багы өлүп, түшүмдө тирүүдөй эле көрүнөт, бирок өлүп атканым эле мындай багы пахланда жүргөндөй эле элестетип ушундай көрүнөт да. Жакшы. Урматтуу улуу журтум, түшүңүздөрдү кенен айтсаңыздар, өңүнө арбай киргенде эмне болуп атат, кел деп атабы, кубалап атабы, чакырып атабы дегендей. Ошо арбайлардын түшкө киргени, ошо ааламдык түшүнүккө өт деп атат. Сизди деле дагы эле ушул түштүн баарында эле. Сиз аны менен Куран окупой эле кутулуп кетпейсиз. Ал эски түшүнүк, Куран окутпой деген. Ата макул деп эле жүрө бербейсиң да, тил деп атса. Ага көнүш керек да. Эмнени каалап атат, аткарыш керек да. Ошол арбайлардын түшкө киргени биз биргебиз деп атат. Сунуш тапшырма кылып атат. Коштоп колдоп атат. Сунуш тапшырма кылып атат. Ааламдык түшүнүккө өт деп атат. Ошондо мына ааламдык маданиятка калыптануу деп биз ошондо мына арбай деген этапка өткөн бизде эжекейлер бар, агайлар бар. Ушул түшүнүккө өтүп алган. Ал эмне деген сөз дегенде бийик түшүнүккө. Арбай жалган айтабы? Өзүмчүлбү? Жок, бул жерде айтылат. Жан дос ааламга учуп, дене дос өлгөндөн кийин арбактар, арбайлар бийик аң сезимге ээ болот. Пендечилик жашоо алар үчүн өтө мажыр аң сезимге ээ болгондуктан, жердеги небере чөбөрө жакынын ар дайым түштөн, көрүнүштөн могу табыгый жаңы илимге чакыра берет деп. Мисалы жана ата жолундагыларга илим ал деп эле бата чыга берчү экен да. Анан алар илим алабыз деп эле Куранды карачу экен. Жайсаң атанын илими окшойт деп жана 10 томман асты окуп туруп, мисалы, ак көрүп анан азыр эми ордун таап атат да. Илим ал ошо табыгый илимге чакырат арбайлар, түштөн, көрүнүштөн, аяндан. Анан жердеги тууган туушкандары туура эмес жолдо болсо, эски жолдо болсо, Кудай берген бак дөөлөттөн, ырыскыдан кармайт. Арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр. Ошон үчүн жанагы арбак ыраазы болмойнча тириктин иши жүрбөйт деген ошол. Иним ошондо өйдөлөтүп чакырып атат. Бийиктеп өс деп атат. Ошол маданиятка өт деп атат. Бийик түшүнүккө өт деп. Улуу кыргыз сөз сүйлөбөйт. Сөз сүйлөсө сөзү эки болбойт. Болушун сүйлөйт. Болумуштун боёгун сүртөт, бүткөн ишти оозун албайт. Улуу кыргыз теңирден берилген кырсыктарды, сыноолорду таразалап, теңдеп тескейт. Жөн эле бул кырсык жөн эле болуп атат дебейт, ошону таразалап теңдейт. Ар нерсенин ордун билип, ол сындуу, ыйык болот. Караңыз улуу кыргыздын идеологиясын. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, мен деген эми жакында эле каза болгон да, анан түшүмө деген жакын саламатсызбы? Айтты кой, угуп атабыз. Эми түшүмө киргенде мындай кошуна эмебизден, кошунасынын огородунан чыгып келип эле издеп жүрүптүрмүн да энемди. Анан таяк менен чыгып келип эле, апа кайда жүрөсүз десем деген. Ой, мен биякта жанан жолдошум алдымдан тосуп калды да дарбазаны. Ошону чечмелеп бересиз эмне деп. Анан жакшы. Эми урматтуу улуу журтум, аң сезимибиз аябай пастап кеткен. Мен өтө ылдыйлатып түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Кээ бир адамдар түшүнө албай атсаңыздар, ошо өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр жарыбыркап калганын билиңиздер. Анан бул жерде муну айтайын дегеним, ааламдан илим берилген, ошондо түш жолу берилген. Анан мына так ата бабаңдын арбагынын түшкө киргени, бул коштогону, колдогону, белги бергени дейт. Улуу адам деле бала чакасын колдойт да, анысы кандай кыргыз мындай адам дегил өлбөйт экен, башка дүйнөгө гана которулуп кетет экен. Кыз деле жүрүп туруп эле бир күнү турмушка чыгып кеткенде, кайыптан нике буйрулуп кеткен кезде кошок кошкон турбайбы? Көрсө тагдыры өзгөрүп кеткен, улуулукка өтүп кеткен. Анысы кандай кыргыз да ошо
Өлüm кайып болгондо кайыптан келип атпайбы? Кошок кошкону башка дүйнөгө эле, башка кызматка которулуп кетти. Ошон үчүн өлдү дебеңиздер. Ал ошол жана арбак колдойт деген бул туура. Ошо коштоп колдогону. Андан кийин мүрзө, мазар, арбактар кирсе бул эки дүйнөнүн бир киши. Биз биргебиз дегени сунуш тапшырма. Түштү ушу телефондо да жооп берсек болот. Ошол көбүнчө кырсыгып атканыңыздарды айтыңыздарчы. Эмнеге момдан кырсыгып атам же ден соолугуман кырсыгып атам же балам ичкилик ичип атат же малым кырсыгып атат. Ушу кырсык жөнүндө чечмелеп берели. Бүгүн кыргызды эмне кылып куткарабыз? Кээ ушунда болуп атат. Менин маселем да ушунда болуп атат. Кантип куткарам? Кыргызды бир гана улуулугун таанытып гана куткарабыз. Ага үй салып эмес, ага асман жерди айтып томдогон жомок убадаларды берип эмес, кыргыздын улуулугун таанытып гана куткарабыз. Доор мыйзамын жеткирип гана куткарабыз. Кыргыздын жан дүйнөсүн ойготуп гана куткарабыз. Башка жол жок, урматтуу болуу журтум. Жан дүйнөсү жарды адамга берсең дагы бер дейт. Көкүрөгү жарды болсо, эшикте канча байлыгы турса да баары бир жарды анын жан дүйнөсү. Көкүрөгүндө бай адам, эшикте эчтекеси болбосо да жан дүйнөсү бай, ал жашай берет. Жан дүйнөсүндө бакыт болбосо, 4 келинчеги 4 никеси болсо да ал жарды, көкүрөгүндө бакыт бермейинче. Бир гана жол ушу табыгый жол. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз эжеке. Саламатсызбы? Саламат. Мен күйөөм менен жашабаган 2003-жылдан бери жашабайм. Анан жакында күйөөм өлгөн. Анан экөөбүздүн ортобузда 4 бала бар. Анан мен барганда күйөөм өлгөндө бардым. Бирок деген туугандары мен кара салынбайсың деп күнөөлөп атышат. Кандай кыласыз? Кандай суроо, ошол кандай туура билбейм. Эмне барды? Мен өзүмдү күнөөлөп сезип атам. Кара кийинбейсиң деппи? Ооба. Жакшы. Бул жерде так берилет табыгый илимде. Түштүктө көк кийчү экен мурунчу. Көк кийүү, кара кийүү бул эски салт санаага кошулуп кетет экен. Тетир карап ыйлоо, биз бала кезде эсибизде эле бос үйдөн тетир карап ыйлоочу эле. Ошонун баары эски түшүнүк деп айтылат. Көк кийсең, ошо кара кийим кийсең бул эски түшүнүк делет. Тетирсинче эжеке ортодо 4 бала бар. Сиз азыр жесирсиз. Сиз азыр өтө чоң жетимсиз. Сиз белиңизди бекем бууңуз. Ал майда чүйдө сөзгө илешпеңиз. Көңүл да бербеңиз. Анча-мынча сөздү сиз бир тыйын деп да койсоңуз болот. Сиздин касаныңызга эч ким ошо жакындары от салып берип аткан жок, май салып берип аткан жок, түйшүк мойнуңузга түшүп атат. Аны мен күнөөлүмүн деп эч кандай оюңузга албаңыз. Тетирсинче белиңизди бекем бууп, кызматыңызды кылыңыз. Балдарды чоңойтуңуз. Бул жерде так берилет. Эне менен атанын могу ааламда жанынын, рухунун орду болбой калат дейт. Кайсыл учурда балдар бактысыз калса дейт. Эмнеге дегенде сен багыттуу тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз калды дейт. Багыттуу тарбия берип белиңизди бекем бууңуз. Анан анча-мынча кара сара дегенге ал эски түшүнүк. Тетирсинче башың агарсын деп акчоолук салат го кыргызда. Болду эскичилигиң чыгып кетсин деп. Ошо эскичилик чыгып кетсин. Бирок өлүм жок, өлгөн жок. Арбагы менен Кудай арбак колдоп жүрсүн. Урматтуу улуу журтум, көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламат. Сиздин мындай кийин өлгөндөн кийин кандай кылып коюш керек сизди? Ошону түшүндүрүп бересизби? Жаназа болобу? Куран окулабы? Жакшы. Өлгөндөн кийин кыргызчылыкта, бул кыргызчылыкты айтып атабыз. Анан кыргызчылык өзү бул дин эмес. Бул ааламдан келген акырет теңир сырлары. Мына бул нур дүйнөнүн түпкү нускасы деп берилет да. Ааламдык эле бир аяндар. Бул салт кадимки эле. Аян эмнеден, салт эмнеден чыккан? Аяндан. Кыргыз 2 түн өткөнү, 3 түн өткөнү шартка карап бул туура. Бул керек. Себеби
алыста Москвада жашаган баласы бар, иштеп жүргөнү, түйшүк тартып жүргөнү бар, келсин. Энесинин, атасынын бир жүзүн көрсүн, үмүтү өчсүн. Чындап Турпаты кайтыш болуп тур деп. Анан эмне дейт? Аят окуп, кан чыгарып, тобоңорго жанып, жакшы мал жанга арачы деп коет го. Кыргыз ошо жакшылыкта, же бир ошо түш жоору, мындай түшү бузулганда, же иши бузулганда, же алыстан адам келгенде кан чыгарат го. Кан чыгарып, аят окуп, таза жерге көмүп койгонго милдеттүүсүңөр дейт. Мына көчмөн турмушта баратып көрүнгөн тоонун башында бир таш үйүлгөн кичине белгилер бар го. Мындай оюлуп калган жер же көтөрүлүп калган жер илгертен. Көрдүңүзбү? Таза жерге сөөктү көм койгонго милдеттүүбүз. А жаны болсо, адам жаны кеткенден Турпат өлөт. Ал эчагы эле жаны ааламда. Анан жаназа окубай коем деген эски түшүнүк, сен милдеттүүсүң. А жаназаны эмнеде окуш керек эми? Кызык жери ушул жерде. Мына Кудай Теңир ааламда адамзатты, табиятты башкаруучу улуу күч кыргызча эле. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин сүлөкөт. Кудай ушу сага болгон мактоолордун сообу ошо жаназада деле. Ушу жаны ааламга кетти. Дене досу ушу жерге көмүлдү. Ушу кетирген күнөөсү болсо, же ушул мына ушундай күндө кайтыш болду деп ушу белгилеп. Анан жанагы бир аз ошо жерге 100 киши келеби, 200 келеби, а жерде дават айтуу эмес, тетирсинче баарын бириктирип туруп, ошо кайтыш болгон адамдын жок дегенде туугандарына келген бир жакшы кызматы бар. Инелерин үйлөнткөн, ата-энеси жок чоңойгон, ошонусун эскерип айылып, мейли медаль албаса, грамота албаса дагы, айылга кылган бир жардамын айтып, ошенткен ошол жердеги адамдар, келген адамдар, ошол кайтыш болуп кеткен адам жөнүндө жакшы түшүнүккө ээ болуп кетет, ыраазы болуп кетет. Момчаны чоңойткон турбайбы, булар менен чогуш деген турбайбы, согушка катышып келген турбайбы, биз үчүн чоң эмгек кылган турбайбы, бир туугандарын үйлөнтүп, жайлантып, баарын чоңойткон турбайбы, баланча жерге жардам берген турбайбы деп ошону аябай эскерип даңазалаш керек. Ошондо адамдын ою өтө агартып коет ошол жанындагы, Турпатындагы. Ошон үчүн жана кыргыз 3 күн кошок кошкон ошол болуп атат. Кыргыз ый ыйлабаш керек дейт. Эмнеге деген ый жамандыкты гана чакырат дейт. Ошон үчүн ыргак менен узаткан. Анткени ыр дүйнө деген көктө бар экен да. Ошондо жаны дагы, Турпат дагы агарат экен дагы. Анан ошол жана илгери мындай ыйык күмбөстөргө малды жайганда ылаң болгон мал айыккан деген ошо экен да. Көрсө ошол жерге ак нур түшүп турат. Анан ошондо биз макташыбыз керек ошол кишинин басып өткөнүн, эжебизби, энебизби, кандай болсо да бир жакшылыгы бар да. Ошентип мактап туруп анан жаназа жанагында ояк болот. А Куран дагы жанагында ояк болот. Ошентип гана узатыш керек. Ал биздин милдетибиз. Көрөрманыбыз бар экен. Угуп атабыз сизди. Мен кыска суроом бар да, мынау ислам динин кандай түшүнөсүз? Шуну кыска түрүнө жооп бересизби? Бул жерде так берилет мына Кудай жарыгы деген китепте. Кудай минтип жаздыртып атат. Силерди тилиңер анан диниңер гана бөлүп турат дейт. Динди мен христианга же мусулманга койсо экиге бөлүп алдыңар дейт. Чын эле азыр мага окшогон бир кыргыздын баласы келип туруп корейче сүйлөсө, жаман кыргыз кошош экен деп, бирок корейч экен деп бөлөм да. А көрсө бир бардыгыбыз бир бүтүмдүкпүз. Ошол дин туура, түшкөнү туура. Мисалы, кыргызга ислам дининен да, христиан дининин да жакындыктары бар. От менен мындай аластаганы, суу менен бир нерсени тазалаганы, көрдүңүзбү? Ошон үчүн мен бардыгын бир бүтүмдүк деп түшүнөм. Анан ислам дини, христиан дини жана башкача ошо сиз айткандай кыскачараак айтайын. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер пир туткан диндер, кайсы дин болсо дагы, ыйык аталган улуу касиеттүү пайгамбарлар Муса, Иса, Мухаммед жана башкалар ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Сиз биринчи класста башка эволюция деген сүрөт тарткансыз, кийин черчение чейсиз. Азыр академияда окуп атасыз. Ошол биринчи класска, мисалы, ошол 1500 жылдын адамзаттын аң сезими кандай болгон? Ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу. Кудай ошол пайгамбарга өзүнүн купуя сырын, алдыда алтын доор жана башка жашоо жол жобосун өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Ошон үчүн пир тутпаңыз эскичиликти.
жаңыла өсүңүз. Анткени мына азыр техника өсүп атат, адамзат өсүп атат. Азыр адам ааламдык түшүнүккө мына Кудай сыпатка калыптанып атабыз деген адамдар бар. Ал эмне деген сөз? Кудай сыпатка калыптанабыз деген мына Кудай минтип атат. Жаратылыш менин жараткан жан дүйнөмдүн жаратканы деп атат. Демек көркөм чыгармасы, демек биз дагы жакшы көркөм чыгарбайлыбы, бөлүбөй, уруштурбай, жуурулуштурбайлыбы? Мына кыскачарагы ушул. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Угуп атабыз сизди. Улуу кыргыз алыстап кетти окшойт. Идеология. Улуу кыргыз кор болгон сайын козголот, азайган сайын кулпурат, буулуккан пенделерди улуулукка буруп тунат. Мага ошо диндегилер көп жолугат. Башатта кичине карама каршылык болуп жүрдү. Сен теңирчисиң дейт да. Ой, мен теңирчи эмесмин. Теңирчи дегенде эле бир понятием жок. Теңир деп берилип атса ошону сүйлөп атабыз. Сиздерде бөлүү. Десем анан кийин түшүнүп калдык. Арсыналай, сиз аябай туура айтып атабыз. Биз кыргызчылыгыбызды жерий албайбыз да дейт. Ой, молодцы. Жакшы, туура жерей албайбыз да. Теңирим жалгасын деген сөз болгонбу? Тең көргөндү теңирим жалгаптыр деген сөз болгонбу? Тең болуп атпайбы? Оңго, солду, асманга, жерди, аялга, ерди, акка, караны тең деп берип атпайбы? Ансы кандай урматтуу улуу журтум, өзүңүздөрдү тааныйлы, улуулугубузду тааныйлы. Улуу кыргыз жери жазде тозок көбөйгөндө дейт. Мына азыр тозок көбөйдү го. Ызычуу, кыргын, сүргүн. Тозок көбөйгөндө көккө карай өсөт. Мына өсүп атат кыргыз. Ааламдилик деп атат. Көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алалы. Угуп атабыз сизди. Жетпей атат бизге, мага. Улуу кыргыз жерде тозок көбөйгөндө көккө карай өсөт. Мына ааламды карай өсөт. Жомокторду жаратат, жаратылышты бейишке айлантат. Элди шайыкка айландырат, оң жолду жоет, ортомчу болот. А көрсө сөздө бир чоң керемет бар экен. А биз эмнеге ушунун баарын сүйлөп атабыз дегенде, кыргыз элинин жан дүйнөсү жаратылыш кереметинен куралыптыр. Кыргыз элинин жан дүйнөсү бир көктөп кетсе, жана биз айткандай кышы жоюлуп, кырс мүнөзү жоюлуп кетсе, табият көктөп кетет экен. А көрсө бул чындык. Эл менен жер киндиктеш жашайт деп коет илгери кыргыз. Отко сууй өчүрбө деген, чөптү жулба деген, малды теппе деген, көрсө ошо баары Кудайдын биримдиги. Көрөрманыбыз бар экен, угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз. Сизге мен ушунчалык рахматымды айтам. Сиз ушунчалык жакшы алып барасыз ушул передачаны. Анан Темирбек Токтогазиев байкеге да рахмат да. Ушул передачаны ушу Бишкектен кичине мындай жолугушуу жерлер болсо болобу? Жакшы. Бул эфир, бул берүүлөр боюнча биз 2-чи, 4-чи, 6-чы анан базар күндөрү Лебединовкада эртең менен 9:30 сабак башталат, саат 1-де бүтөт. Ош жерге барсаңыз болот. Анан аягында дагы кененирээк түшүндүрүп айтам. Ошондо урматтуу улуу журтум, адашкандын айыбы жок, кайрылып үйрүн тапкан соң деп коет го. Анысы кандай адашуу болот? Жаңылбас үчүн эмне кылыш керек десе, жаңылыш керек дейт. Анан бул жерде так берилет. Акаевди, Бакиевди силер күнөөлөбөгүлө дейт. Эмнеге десе, кыргыз бул күндү көрбөсө ойгонбойт эле дейт. Анан ар кандай саясаттын келгени да бул дин кыргызды ойготту. Ар кандай агым диндер келгени да бул кыргызды ойготту. Ар кандай процент кредит пения келгени да бул кыргызды ойготту. Чыйралтты кадимкидей. Ошондо Толгон Токой батыштын идеологиясын сүйлөп атат го. Батыштын идеология саясатына караганда кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик делет. Туура бул, чындык. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алыстап кетти окшойт. Мына караңызчы. Толгон Токой батыш идеология. Анан сандаган депутаттардын сөзүнө ишине караганда кайы билимин же кыргызчылыкты терең өздөштүрүп алган бир адамдын ою дагы сөзү да энергиясы да касиети да бийик деп бериле турат. Бул бурулушту, бул мыйзамды эч ким бурмалай албайт. Мынтип барат бурулуш болду.
же өсүп кутуласың, же өлүп кутуласың дейт. Демек өсүшүбүз керек табыгы илим менен. Колуңду көтөрүп жөн эле багынып бер делет. Улуу кыргыз адамзатты улуутка бөлбөйт. Идеология бул. Мен дин айтып аткан жокмун. Мен уруштуруп аткан жокмун. Мен жуурулуштуруп атам. Бириктирип атам. Мына караңыз, бөлүп алганбыз да, алгапыр, анан балекет, салекет. Бул жерде так берилет. Чын эле тилиңер менен эле диниңер бөлүп атат. Ал жөн эле бурмалоого кеткен дейт. Баарыбыз бир бүтүмдүкпүз. Мына жаратылыш, жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы болсо, анда мен Кудай сыпатка калып баратып, өйдө өсүп баратып, мен эмне деген жан дүйнөм бир жакшылык кылдымбы? Жок. Ал эмне дейт? Мен өкүнбөйм дейт Кудай. Себеби өкүнчү иш кылбайм. Улуу адам деле өкүнбөйт да, баарын билгенден кийин өкүнчү иш кылбайт. Демек ошого калыптанышыбыз керек. Анан мен коом үчүн, эл үчүн таза дем бөлүп чыгам. Келиңиз таза дем бөлүп чыгалы. Таза дем силердин бул тилиңер. Тилиңер өтө чоң энергия. Ошон үчүн кыргызда сөз бар го, ойноп сүйлөсөң дагы, ойлоп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлөчү дейт го. Көрсө тил өзү чоң бир энергия. Тил тийиптир, көз тийиптир деген бар. Анысы кандай биз жаратуучулугубузду иштетишибиз керек. Жаратуучулук мына боё, жомоктоштур. Мына бүгүнкү күндө адам менен айбандын айырмачылыгы ушул болуп калды да. Айбандын териси, тесеги, жүнү, эти, сөөгү, сүтү пайдага кетип атат. Адамдын тесеги жерди болгоп атат, сөөгү жерди болгоп. Эң жаманы ою, сөзү, көзү аалам жерди, адамзатты болгоп атат. Ошондо так берилет. Мына сен өзүңдү эле таразалап алсаң болот. Эмне деп? Сенин эгер жаман оюң, бул сенин кандай адам экендигиңди билдирип турат. Сен жаман ойдосуңбу? Бирөөнү жаман ойлоп атасыңбы? Демек сен жаман адамсың. Илим алдың, кичине өйдөлөдүңбү? Элде болсун деп калдыңбы? Элде оңдоюн деп калдыңбы? Өзүң өзгөрүп калдың. Демек сен жакшы болуп баратасың. Өзүңдүн кара оюң өзүңдү карартат жана тегерегиңе ошол таасир этет. Табиатка да таасир этет делет. Демек кыш жоюлуш керек көкүрөктө. Жоюш керек. Бул кыш болбойт деген бул алтындор деген сөз. Бул бейиш деген сөз. Урматтуу улуу журтум. Анан эң башкысы күнөө болуп мойнуңа жазыла берет дейт. Келиңиздер, жакшы дем бөлүп чыгалы, жакшы сөз бөлүп чыгалы, жакшылыкты оңолуп сүйлөчү дейт го. Оңолуп өлөрүңө жакшы дейт, урматтуу улуу журтум. Ошон үчүн мактайлы, жараталы, боёйлу, кооздойлу, улуу кыргыз, мына улуу дүйнөдөн келгем, ошон үчүн мен улуумун. Мен сыйынча иштегем жок. Мен анткени улуу дүйнөдөн келгем. Мен сыйынып отургандан көрөп бир кызмат кылайын. Сен өзүң ишенсең, анан сага жакшы адам, анан Кудай жардам берет дейт. Сен өзүң ишенбесең, сыйынып коркунуч болуп жүрө берсең, сага эч ким жардам бере албастыгын эстен чыгарбаш керек. Демек сен өзүң жарат, өзүң боё, сен өзүң ишен, анан Кудай анан жакшы адамдар колдойт. Караңыз, урматтуу улуу журтум. Ошол улуу сабак убагында өтө чоң энергиялар иштеп турат. Азыр күнбаш болот адам делет, каракуш мээси ишке түшөт. Адамдын каракуш мээси ишке түшүш үчүн ушундай улуу окуулар, чоң талкуулар, суроо жооптор сөзсүз керек. Мына талкуудан кийин өтө өсүү болот. Эмиле Кежекем туура айтып атат да. Рахмат агайга, рахмат Арстанбайга. Чындап эле. Рахмат ушу бизди коштоп колдоп берген ушу кыргыздардын, кыргыздын улуулугун таанытуучу топко асмасы ушу каражат төгүп спонсировать этип өзүм баштап. Бизди сырттан колдоп аткан жок да. 4000 кишини ажыга жиберсем, 10 миллион доллар кетсе четке, анын кандай бир проценти келет да, дагы бир туристтерди алып келиш үчүн. Кыргызды эч ким колдоп аткан жок азыр. Мына бизди эч ким колдоп аткан жок. Мектептерди эч ким чыгарып берип аткан жок. Бизге бөлүнгөн убакыт байып атат, урматтуу улуу журтум. Бул жерде так берилет. Пайдасы жок байың сайда жаткан ташка окшош депчи. Кыргыз деген өзү
Кырда турган деген сөз экен да. Кырда турган адам сайды кенен көрөт да. Сайда туруп сен кырды көрбөйсүң да. Азыр бийлик, байлык деген бир ой пайда болду. Бийлик, байлык эч кимге жакшылык алып келбейт. Атанын малы балага буйрубайт деп биздин айла сандаган байлар бар эле, баласында бир байлык калган жок. Карызгөйлүк өтүп кетти ошо балдар, мындай байкасаң. Өзүмчүлдүк өтүп кетти, кыргын сүргүнгө түшүп кетти. Анысы кандай? Азыр ушу байлар эмне кылып кутулуш керек жаңы доордо дегенде, силер элдин ырыскысын топтоп алдыңар, эми элге берчү мезгилиңер келди. 5% кредит бересиңерби, кароо каласыңарбы, ошентип бирөөгө жакшылык кылып гана энергияңарды, касиетиңерди, бала бакыраңарды сактап каласыңар, урматтуу улуу журтум. Урматтуу улуу журтум, сиздер аябай касиеттүүсүздөр. Сиздер кубаныңыздар. Кыргызга кут түштү. Кут деген бул Кудайдын өзүнүн буйругу менен түшөт экен. Кут деген бул Кудайдын улуу нуру, энергиясы, деми экен. Деми. Эми Кыргызда өтө чоң өзгөрүү болот. Кыргыз кырсыкты деп атабыз, жок. Кыргызда жөн мындай кичине эле толкун болуп өттү. Эми дүйнөдө ушундай кыргын болот. Мына Кудай талашы урушкан мамлекеттерде эмне болуп атат? Жанын оозуна тиштеп, өлсөм жолдо өлдүм, өлбөсөм арка өскө өттүм деп туруп кайыкка түшүп кайтыш болуп атат. Ошон үчүн жакшы заман келди Кыргызга. Өтө чоң өзгөрүү болот. Көп-көпкө өтпөй эле жакында Кудай буйруса. Ошо өзүңүздөрдү таанып алыңыздар. Ушул түш жоорлар боюнча, суроо жооп боюнча, табык илим боюнча сөздөрүңүздөр болсо, менин байланыш телефонум WhatsApp деп коет эми азыркы тилде 706 коду. Ар жагы жеңил эле 988 188. 988 188. Колуман келишинче кеңешиңиздерди беребиз. Телефондон энергия өткөрүп коебуз. Ушу алган энергияңар кут болсун. Эмики биринчи иш күндө жолукканча сак саламатта туруңуздар.